Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздү алдыга карай улантабыз. Жана эле биз суроо жаңыртып өткөнбүз. Бардык адамдар туруп угуучу композиция бул кайсыл деген сурообузга алгачкы минуталарыбызда бизге 0362 абоненти бул гимн деп туура тапкан. Урматтуу телекөрүүчү, сиз биздин көрсөтүүбүздөн китепке дүкөнүнүн атынан дал ушундай "Мен Жеки Чан" аталышындагы мотивациялык китепти утуп алдыңыз. Сизди куттуктайбыз. Иш күндөрү биздин келип редакциябыздан алып кетсеңиз болот. Ал эми мен болсо Ширин кийинки суроону жаңыртып өтөйүн. Кийинки суроо дал ушул аскер кызматкерлери өзгөчө билсе керек. Аскердик техниканын кампасы кандай аталат? Эгерде дал ушул суроону коюп жооп бере турган болсоңуздар, биз болсо Нур бийчилер тобунун жакында концерти болуп жатат. Дал ошол концертке билет ойнотобуз, Ширин. Дал ушул билетти утуп алгыңыздар келсе, анда бизге кайрылыңыздар дейли. Аскердик техниканын кампасы кандай аталат? Бул суроого жооп бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студияда болсо конок келип калган. Тааныштыра кетсем, гарнизондук офицерлер үйүнүн солисткасы Ырчы Акмарал Жоробаева жекебиз конокто. Саламатсызбы, Жеке? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Майрамдык маанайларыңыздар кандай? Маанайлар жакшы. Маанайлар жакшы, аябай. Жакшы. Бул аскердик үйдө ушул солистка болуп иштегениңизге канча убакыт болуп калды? Мен 2001-жылы Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайында 3-курста окуйт элем. Ошол мезгилдерде солистка керек болуп, ошо ырчы кыздар керек болуп издеп калышкан экен. Мен Ады деген агайыбыз ошол училищада ырдап жүргөнүмдү баягы көрүп жүргөн экен. Ошол жерден мени сунуштап калды ушул жумушка. Анан барсам эле мени ошол жерге жумушка алып калышты. Ошол боюнча 2021-ден бери 19 жыл, 20 жылдан ашып калды. Ошондон бери иштеп жүрөм. Гарнизондук офицерлер үйүндө ошо солистка болуп, ошол жерден турмушка чыгып, ошол жерден балалуу чакал болуп дегендей ошол жерде дагы деле иштеп жүрөм. Анда үй бүлөңүз тууралуу айтып бербейсизби? Үй бүлөм тууралуу айтып кетсем, мен ошол офицерлер үйүндө 4 жыл иштегенден кийин жолдошум дагы ошол жерге оператор болуп жумушка кирип калды. Анан кийин жолдошум менен ошол жерден экөөбүз таанышып, табышып дегендей анан баш кошуп калдык. Азыркы учурда 3 кыздуу болдук. 3 кызыбыз, буюрса чоң кызым быйыл 17 жашта. Андан кийингиси 14 жашта, андан кийингиси 5 жашта. Жакшы. Демек, жолдошуңуз экөөңүздөр бир жумушта, бир жерде иштейсиздер десек дагы болот да. Ушул мисалы үй бүлөдө бул майрамды 23 февралда кандай майрамдайсыздар, Жеке? Негизи 23 февралда биз дайыма эле баягы ошого чейин 22-синде бизде иш-чаралар болот. Майрамдык кечелер болот. Андан кийин 23-үндө сөзсүз түрдө биздин үй бүлөдөгү баягы майрам болгондуктан бизде жумушта эс алуу болот чындыгында. Анан кийин өзүбүздүн үй бүлөдөгү мырзаларды куттуктайбыз. Биринчи эле жолдошумду, атамды дегендей, кайната, кайнага дегендей ошол бүт өзүбүздүн мырзаларды куттуктап, дайыма ошол кайненемдердин үйүндө чогулуп отурчу элек. Анан ошо 2-3 жылдан бери бар элекпиз. Өзүбүзчө ошол жолдошумду сөзсүз түрдө биз 4 кызбыз да азыр үйдөчү. Кыздарым менен кошо 4 кыз, бир уулбуз, кантип эле бир баланы майрамны жакшы өткөрө албай калабыз деп анан кыздарым чогулуп алып, ошол кафелерге алып барып, жолдошумду жакшы каалоо тилектерди айтып, майрамдатканга, майрамын куттуктаганга аракет кылабыз. Эжеке, айтсаңыз, Ырчы экенсиз, чынында чыгармачылык адамдардын жашоосу бир аз татаалыраак болот, үй жумуштарына кантип жетишесиз? Негизи үй жумуштарына кандай десем, баягы жолдошуң колдоп турса, үй бүлөң, ата-энең, бир туугандарың колдоп турса, баарына жетишсең болот экен. Негизи ошол кыйынчылык күндөр көп эле болгон, жетишпей калган күндөр болгон. Ошонусу дагы ыйлап сыктап, азыр буюрса кыздарым чоңоюп калды, көп нерсени колуман жумушта алып калышты. Жок дегенде тамак жасап, баягы үй жыйнап дегендей. Анан жаштык кезде баягы жаш болгон экенбиз, баары бир мындай күчүбүзгө таянып, бүт баарына жетишкенге аракет кылат элем.
чыгармачылыкты дагы, үй бүлөнү дагы алып кеткенге аракет кылат элем. Үй бүлөм деп калдыңыз, ушул балдарыңызды аскер кызматкери катары жолдошуңуз экөөңүздөр аскердик тартип менен тарбиялайсыздарбы же эркин эле коесуздарбы, кандай тарбиялайсыздар? Негизи мен аскер бөлүгүндө иштегеним менен гарнизондук офицерлер үйүнүн ансамбль бөлүмү бар да, өзүнчө оркестр мындай. Ошол жерде солистка болуп иштейм, мындай гражданский эле немедебиз, бизде өтө эле тартип баягындай күчтүү эмес. Анан мен 2014-жылы эсиме чыгып кетиптир, 2 жыл чек арада кызмат кылып военслужащий болуп иштеп келдим. Ошондо билдим ушунчалык бир баягы биздин жокерлердин, аскерлердин турмуш шарты менен таанышып, биздин ушул офицерлердин жашоосу менен таанышып, ошондо мен бүт бардык ушул военныйда иштеген мырзалардын жашоосу менен таанышып келдим. Анан бир башкача толкундоолор, башкача форма кийгенден кийин башкача бир сезимдер болду менде. Ошол мезгилдеги тиктирген формам болчу бул. Негизи мен азыр Министерство оборонада иштеймин, гарнизондук офицерлер үйү. Ал жакта жөн эле гражданский болуп эле иштегендиктен бүгүн майрамга байланыштуу эркектерибизге жакшы маанай тартуулоо максатында ошол погранчаста алган костюмумду кийип келдим. Негизи бизде мындай военслужащийлер көрсө, бизде иштейт эле го, анан погранчасын формасын кийип алыптыр го деген сөздөр болбошу үчүн мен ошону айтып кеттим. Бүгүн майрамга кийип келе бериңизчи деп суранганыңыздардан кийип келдим. Негизи азыр мен форма кийбеймин, жөн эле гражданский эле ырчы болуп иштейм. Анан ошол 2 жыл чек арада кызмат өтөгөнмүн. Ошол мезгилдеги кийип жүргөн формам болчу. Чек арада кызмат өтөгөнсүз. Эмне кызмат өтөгөнсүз? Ал учурдагы кызыктуу учурлар эжеке. Негизи ал жакта деле ушундай ансамбль түзүлүп калган. Солистка кыздарды жумушка алып калганда, ошондо мен дагы ошо клубуна солистка болуп жумушка кирип калганбыз. Анан ал жерде бүт ушул түштүк регионундагы чек араларды кыдырып концерт коет элек. Кызыктуу окуялар көп эле болгон. Иши кылса бизде баягы көп эле эсимде калбай калат. Негизи биз ошо чармачыл адамдар жүргөн жер өзү шаңга бөлөнөт эмеспи. Ошондуктан дайыма ошо концерт коюп барып келгенде дагы аябай мыкты сон деңгээлде коюп келчү элек. Ал жакта деле ушундай ырчы болуп эле, солистка болуп эле эмгектенгенмин. Ошон үчүн мага эч кандай деле баягы кыйынчылыктар туулган эмес. Болгону ошол ар понедельник күнү бизде эртең менен построение болчу. Ошондо эртең менен туруш бизде аябай кыйын эле. Чыгармачыл адамдарда. Негизи чыгармачыл адамдар баягы уйкучу келет эмеспизби? Ошондуктан эртең менен туруу биз үчүн кичине бир аз ошондон кыйналдым. Эжеке 3 кызым бар дедиңиз, кыздарыңыз ырчы болом десе колдойсузбу? Ичинен сиздин кесибиңизди жолдойм дегендер барбы? Ичинен негизи кыздарымдын ушу үчөө тең тартынчагыраак, эмнегедир тартынчак болуп калышты. Бирок чоң кызым азыркы учурда бийлеп жүрөт, 4 жылдан бери бийик немесине катышып жүрөт. Анан бирок ошол чоң кызым ырдайт элем деген ойлору бар эле. Жардам берейин десем, эмнегедир кызыкпай атат азырчы. Бирок эгерде ырдаймын деген кыздарым болсо, албетте кош колдоп колдойт элем. Өзүм жардам берип дегендей ошол нерселерди эметип жүрөм. Эми чоң кыздарым да чоңоюп калгандыктан азыр башка эле кесиптерди тандап кетишти өздөрү. Эми кичинекей 5 жаштагы кызымды дагы күтүп турам. Балким ушудан бир нерсе чыгып калабы депчи. Жакшы. Бүгүнкү ушул майрамга эмне камдадыңыз жолдошуңузга? Кандай майрамдык маанай тартуулап бересиз кыздарыңыз менен эжеке? Жолдошума азыр сыр болуп турсун. Мен чыгып келатканда уктап аткан болчу алар. Азыр турганга чейин жолдон бир сюрприз ала барам го деп турам. Жакшы. Маегибиздин соңунда сизге эркин микрофон суналып, анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө сонун бир үнүңүз менен ырдап бересиз. Эжеке эркин микрофон болсун. Рахмат. Ошол биринчиден жалпы эле ошо биздин мекен коргоочуларды майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошону менен бирге эле биздин ушул мекенибизди коргоп, бизди коргоп, үй бүлөбүздү коргогон мырзаларды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Эжеке, дагы да келип туруңуз биздин студияга, биз сизди күтүп калабыз, ишиңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизге конокко ырчы гарнизондук аскер үйүнүн солисткасы Акмарал Жоробаева эжекебиз келди. Биз болсо студияга эжекебизди узатуу менен кийинки куттуктоолорго кезекти берели, андан соң жолугушабыз.
жал